Кандайсыңар? Кандай жатасыңар? Мен депутаттыкка биздин айылдын атынан өз талапкерлигимди айылдык кеңешке коеюн деп жатам. Кандай дейсиңер? Жарайсың, туура кыласың. Биз сага ишенебиз. Сен болгондо ким? Биз сени колдойбуз. Сен ал жакка барып, айрыкча аялдардын маселесин көтөрүшүң керек. Бул социалдык дегенин оңдоп чачпайбы, ушундай да болмок. Саламатсыңарбы? Мен айылдык кеңештин депутаттыгына өзүмдүн талапкеримди коюуга чечтим. Ой жеңе, балдарды карап эле үйдө отура бербейсизби? Ой айленайын жеке, ой бул саясат менен аялдардын иши эмне? Тайтуйлап такка чыкпайт дечү эле. Аялдарды жынысына карап басмырлоо бул сексизм. Аялдардын укугу алардын карьерасынын бардык этабында басмырланат. Мунун кесепетинен аялдар саясатта аз. Сексизмдин айынан айылдык кеңештеги аялдардын саны 10%га дагы жетпейт. Ар бир 5-айыл өкмөтүндө бир дагы аял депутат жок. Жогорку кеңештеги аял депутаттардын жалпы саны 15%дан ашпайт. Сексизмди токтот.